Салам достор, бүгүн сиздерге үй шартында бургердин жасалуу жолун көргөзөм. Жаңы видеолорумду өткөзүп албоо үчүн каналыма катталып, коңгуроочону басканды унутпаңыздар. Ошондо сиздер ар бир кирген жаңы видеодон кабардар болосуздар. Үй этинен тартылган фаршка кара калемпир, татымына жараша туз жана өсүмдүк майынан 2 аш кашык куюп, жакшылап аралаштырып алабыз. Даяр болгон фарштан тегерек формасындагы котлеттерди жасап алабыз. Бир даана туздалган бадыран менен бир помидорду видеодо көрсөтүлгөндөй кылып чукка кылып турап алабыз. Бир чай кашык горчичный соус менен 2 аш кашык майонез, 2 аш кашык кетчупты кошуп аралаштырып алабыз. Котлеттердин эки жагын пакет менен жаап, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып жайып чыгабыз. Булочкаларды ортосунан бөлүп чыгабыз. Кызып турган майга котлеттерибизди салып, эки жагын кызартып бышырып алабыз. Котлеттер жука болгондугуна байланыштуу абдан тез бышат. Даяр болгон котлеттин үстүнө атайын бургер үчүн плавленый сыр коебуз. Котлеттер даяр болгон соң дал ошол идишке булочкаларды кызартып алабыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып бургерди кураштырып чыгабыз. Бургердин жасалуу жолу сиздерге жакты деген ойдомун. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Тамагыңыздар дамдуу болсун.